Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Bugün sizler menen CorelDRAW programmasında işlegenди öğrenip başlayız buyursa. CorelDRAW grafikalık dizayn programması. Bu sabaklarımızda buyursa bir günde kıskaça biraz teoriya, biraz praktika kılıp durup andan keyin biraz öğrenip algandan keyin elbette bir üy tapşırması berүү menen sabakta ayaktayız dep oylanıyordum. Anda emese başlayalım. Bugünkü praktikabız raster je bolbosa bitmap dep koyat. Bitmap сүрөттөр менен vektor сүрөттөрдүн arasındагы айырма. Эмне үчүн бул нерсени öýrenip atабыз? Anda айта кетейин. CorelDRAW vektorдук программа болуп эсептелет. Vektorдук чүйүүлөрдүн үстүндө иштей турган программа болуп эсептелет. Misal üçün belki burada uqqan boluşuңар mümkün. Photoshop деген программа бар, же болбосо ошого окшогон программалар көбүрөөк bitmap же болбосо raster сүрөттөр менен иштейт. Vektor менен rasterдын арасындагы айырманы билип алып туруп, андан кийин ишибизди баштаганыбыз дагы жакшыраак болот деп ойлойм. Бул үчүн биз бир канча мисал менен алып көрөйлүк. Вот, бул жерде эки сүрөт турат. Эки өндө тең бирден тоголок бар. Ал тоголоктор биринчи караганда бирдей көрүнүшү мүмкүн. Мынакей могул жерден караганыбызда бирдей болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок чоңойтконубузда бирөөсүндө мондай болуп чийүү тоголоктун четтери сакталып атат да, бирөөсүндө болсо мондай пикселдер пайда болуп калат. Мондай квадратиктерди биз пикселдер деп атайбыз. То есть биз атабайбыз, аталыш ошондой пикселдер. Piksellerden turat bitmap сүрөттөр же болбосо raster сүрөттөр, vektoрлор болсо чийүүлөрдөн турат. Мондай чийүү жана ичиндеги боёгу деп эсептелет. Бул жерде болсо көрүп атасыңар, бир канча түс бар. Мисалы үчүн могул жерде башкача жашыл, могул жерде башкача жашыл, бул жерде коюураак жашыл, бул жерде дагы башка жашыл турат. Бул ошондой pikselдердин түстөрү турат. Бул жакта болсо вектордун, ошол чийилген тоголоктун түсү турат. Misal üçün bul жерде bir ikonka жасалган. Бул vektorдук, бул rasterдык иконканын сүрөттөрү. Бул аябай кичинекей болгондугу үчүн чоңойткондо ушундай болуп көрүнүп калган. Иконканы мисал үчүн бул жакта дагы сапаттуураак көрүнүп турат. Бул жакта болсо ушул иконка кичине болгондугу үчүн да чоңойтконубузда бул пикселдери көрүнүп калган жана сапатсыз. Бирок кичирейткенибизде бизге дагы жакшыраак көрүнүшү мүмкүн. Буга мисал үчүн мондай мисал берелик. Муну Photoshop менен иштеген болсоңуз албетте билесиз мындай нерселерди. Чоңойтконубузда жазууларыбыздын четтери мондай болуп пикселдери көрүнүп калат. Туура? Вектордо болсо андай эмес. Вектордо болсо туп-тунук тура берет. Канчалык чоңойтсок дагы, канчалык эмне кылсак дагы өзүнүн сапатын жоготпойт, мондайча айтканда. Бирок бул муну дагы бир немерек мисал менен көрсөтүш керек болсо, мынакей могул жерде бир сүрөт турат, эки сүрөт турат, экөө сүрөттө бирдей мөмөлөр турат. Булардын бирөөсү вектор, бирөөсү raster. Биринчи караганда байкалбашы мүмкүн. Бирок мынакей могул сол жактагы сүрөттөрдү жакындатканыбызда көрүп атасыңарбы? Эч кандай бузулуу жок. Бардык немелерди көрүп атабыз. Бардык детальдарына чейин чоңойтушубуз мүмкүн. Муну чоң баннерлерди колдонсок дагы эч кандай сапаты бузулбайт. Вот, көрүп атасыңарбы? Анткени бул ошентип чийип чыгылган да, чоңойткондо да ошол чийген чийимибиз чоңойот дагы. Мунун сапаты бузулбайт. Ал эми бул жактагылар болсо ошол эле сүрөттүн raster же болбосо bitmapка айландырган абалы. Мынакей. Көрүп атасыңарбы? Бул жерде ал четтерде мондай пикселдерди көрсөк болот. Квадратик болуп калган, тик бурчтук болуп көрүнүп аткан пикселдерди көрүүгө болот. Так, эми ушундай болсо, мондай деген суроо силерде пайда болушу мүмкүн. Эмне үчүн биз вектордо гана иштебейбиз дагы, raster деген нерсенин эмне кереги бар деген нерсе болушу мүмкүн. То есть вектордун кандай минус жактары бар деген суроо силерде албетте пайда болушу мүмкүн. Бул нерсени түшүндүрүш үчүн мен силерге мондай бир мисал берейин.
Vektorдун albatta aябай чоң мүмкүнчүлүктөрү бар, чоң артыкчылыктары бар. Канчалык чоң өтсө да сапаты бузулбайт, андан кийин информация аз болгондугу үчүн анын ичинде мегабайт аз болот, мисалы үчүн. Ошол эле сүрөттүн, мисалы үчүн, могул сүрөт канча мегабайт болсо, канча килобайт болсо, бул андан 5, 6, 10 эсе балким көбүрөөк информация бар bunun içinde деп эсептелет. Ошон үчүн мегабайты да аз, андан кийин то есть дискте аз жер ээлейт. Бирок эмнеге биз анда жашообузда дайыма эле векторду колдоно бербейбиз дей турган суроо пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен силерге айтайын, вектордук сүрөттөрдө, вектордук чийүүлөрдө реалдуулук жок. То есть мондай вектордук чийүүдө көрүп туруп, мисалы үчүн аябай жакшы даярдалган бир немени көрүп, муну жүзүм дешибиз мүмкүн. Муну лимон дешибиз мүмкүн. Бирок чындыгында лимон мындай болбойт экендигин билебиз да. Чындыгында лимон бул бир иллюстрация, бул бир сүрөт, бул неме болушу мүмкүн. Кандай десем, бул чийүү болушу мүмкүн, то есть вектор. Муну билебиз да. Чындыгында лимон biraz daha başkaçarak эффект берет экендигине ишенебиз. Мисалы үчүн алма дейлиги. Алма мындай болбойт да, муну мультфильмде мындай алма көрүшүбүз мүмкүн. Бирок чыныгы жашоодо мисалы үчүн мындай алма көрөбүз да. Мындай алма көрөбүз. Мындай реалдуулуктагы алманы болсо, вектордо жасаган аябай кыйын. Көп балким жүздөгөн сааттарда жасап чыкса болот, бирок ошондо дагы мындай сапаттуу, мындай неме көрө албайбыз алманы. То есть эң жакшы жасалган алма мисалы үчүн мондай болуп көрүнүшү мүмкүн вектордук. Бирок бул экөөсүнүн арасындагы айырманы көрүп атасыңар да, кайсынысын көргөндө жегиңер келип атат, кайсынысын көргөндө кандайдыр мультфильмге окшой эле турат. Туура? Ошондуктан bitmap сүрөттөрдүн эң чоң артыкчылыгы бул жерде албетте ушул пикселдерден турган сүрөттөрдүн эң чоң артыкчылыгы реалдуулукка ээ болгондугу болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин тарткан сүрөттөрүбүз, андан кийин интернеттен көчүргөн нерселерибиздин көпчүлүгү бардыгы дээрлик көрүнгөн, компьютерде көрүнүп аткан бизге сүрөттөрдүн көпчүлүгү bitmap болот. Vektor болсо атайын вектордук программалар менен иштеген адамдар көчүрө ала турган форматтар, Illustrator формат бар, CorelDRAW формат бар, жана башка ушул форматтардагы сүрөттөр вектордук сүрөттөр болуп саналат. Биз бул темаларга дагы токтолобуз. Каяктан вектордук сүрөт көчүрүп алса болот, каяктан көчүрүп алып кандай кылып өзгөртүш керек деген нерселерди токтолобуз. Бүгүнгү менин оюмча ушунча теория жететтир. Башыңарда ооруп кетсе керек. Келгиле эми бир аз практика кылайлы. Бул практикада болсо буга окшогон нерселерди кантип чийсе болот экендигин эң жөнөкөйүнөн баштап, эң жөнөкөй бир квадрат жасагандан баштап, андан кийин бир визитка жасаганды үйрөнөбүз, андан кийин болсо бир брошюра жасаганды үйрөнөбүз, ошентип туруп буюрса көп жакшы нерселерди үйрөнөбүз. Кайра айта кетейин, бул сабактардын аягына чейин бүтүргөндө CorelDRAW боюнча профессионал болуп калбайсыңар. Муну алдын ала күтгөндөр болсо айтып коеюн да. Мен уже 10 жылдан бери CorelDRAW программасы менен иштеп атам. CorelDRAW'да мага керектүү болгон нерселерди гана билем. Андан ашыкчасын чынын айтканда көп деле биле бербейм. Ошон үчүн силерге да айтарым, көп неме кылбагыла. Мен бул жерде силерге үйрөтө турган нерсем өзүм билген нерселер жана CorelDRAW'ды бир типографияда иштей турган даражада, же болбосо бир афиша жасай ала турган даражада, же болбосо бир баннердин дизайнын, оюңарга келген бир дизайн жасай ала турган даражага чейин үйрөтөм. Андан калганы болсо силердин чыгармачылыгыңар, силердин башка жактардан үйрөнгөнүңөр менен толукташыңар, андан кийин эмгекчилдигиңер менен толукталышы, бышыкталышы мүмкүн деп ойлойм. Келгиле анда эмес могул программаларды жабайлы. Дагы программабызды баштайлы. Биз CorelDRAW деген программаны үйрөнөбүз дедик. CorelDRAW көбүрөөк типографияларда иштетилген программа. Менде CorelDRAW'дун 2018 жылкы версиясы орнотулган орус тилинде. Силерде башка версия болушу мүмкүн, башка тилде болушу мүмкүн, көп деле өзгөрбөйт. Бул неме эмес, мен орнотконду көрсөтүп отурган жокмун, анткени орнотконду билесиңер го, же болбосо компьютериңерде бар го деп ойлойм. Болбосо бир күн башкача бир неме кылып туруп, сабак кылып туруп,
kantip ornatış керек ekendигini көрсөтүшүбүз мүмкүн. Бул азыр мисалы үчүн CorelDRAW программасын ачканыбызда биринчи биздин алдыбызга келген экран приветствий деп атат. Бул CorelDRAW'дун акыркы жаңылыктарын көрсөтөт. Мынакей ушул жерден көрсөк болот. CorelDRAW программасы менен жасалган вектордук иллюстрациялардын бир канча мисалын. Мынакей мисалы үчүн көрүп атасыңар, могул сүрөт дагы вектордук сүрөт кылып даярдалган. Автордо болсо керек, бир жеринде жазылып болсо керек. Мындай кыз жок. Балким сүрөткө карап жасаган болсо болушу мүмкүн. Бирок ушунда да реалдуулуктун жок экендигин, мунун бир мультфильм экендигин байкап турасыңар да, Мына мисалы үчүн башка сүрөттөр көрсөк болот. Бул болсо эффекттер немесин көрсөтүптүр, жана башка ошого окшогон нерселерди жасаса болот. Мынакей бул жерде болсо растер менен вектордун айырмасын коюптур. Канчалык даражада чоңойтсо дагы сапаты бузулбайт экендигин дегендей. Biz üçün бұл жер өте маанилүү эмес. Biz üçün жаңы bir документ ачабыз. İşибизди баштайбыз. Мынакей жаңы документ ачууну. Бұл жердеги кнопкага басуу менен, же болбосо файл создать деген менен, же болбосо Ctrl-N деген кнопкага басуу менен жазсак болот. Эң жөнөкөйү бул кнопкага басуу менен жаңы документ ачайлы. Бұл жердеги настройкаларды көп деле өзгөртүшүбүздүн кереги жок, анткени азырынча A4 менен иштейбиз. Кийин бул нерселерге да токтолуп өтөбүз. Эртең буюрса теориябызда могул SMIC менен RGB дегендин айырмаларынын экендиги тууралуу сүйлөшөлүк. Баштадык анда. Так, биринчи CorelDRAW баракчасы ушундай ачылды. Балким силер могул экран приветствияны көргүңөр келбесе, анда могул жердеги инструмент настройкиден аны алып салсаңар болот. Мына могул жерде общий деген турат. При запуске CorelDRAW дейт. Мисалы үчүн создавать новый документ деп койсок, создавать новый документ деп койсок, биринчи ачканыбызда эле уже жаңы документ ача турган жанагы экран чыгып калат. Мисалы үчүн кийинки ачканыбызда ушундай болот азыр. Вот, бул биздин CorelDRAW экраныбыз. Силер мурда башка графикалык программалар менен иштеген болсоңуздар, мисалы үчүн Photoshop менен, бул жерде силерге кээ бир жеңилдиктер болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда болсо түшүнбөй калышыңар мүмкүн, кыйналышыңар мүмкүн. То есть билгендердин да өзүнчө артыкчылыктары болот, билбегендердин да өзүнчө артыкчылыктары болот. Биз азыр деталдуу, эң простой нерселерден баштап туруп, кантип бир графика жасаса болот экендигин түшүндүргөнгө аракет кылам. Так. Биринчи болуп, могул экран ачык турган маалда панелдерибизди бир сыйра карай турган болсок, бул жерде инструменттер турат, бул Photoshop'та да башка программаларда ошондой турат көбүнчөсү. Бул жерде советтер, кеңештер турат. Буларды окуп чыксаңар, карап чыксаңар болот. Мен чынын айтайын, эч карап чыккан эмесмин. Бул жердеги башка вкладкалар да бар. Башка вкладкаларга да өтүп неме кылсаңар болот. Алар маанилүү эмес. Бул жак бизге жардамчы боло турган бөлүк. Могул жакта болсо башка менюлар жана биздин ишибизди оңойлоштуруп, кыйындаштыра турган нерселер бар. Так, бул жерде размер турат, Мен башында айттым го, размер маанилүү эмес депчи. Биз бул жерден иштеп аткан маалыбызда размерибизди өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн азыр биздин форматыбыз A4 форматында турат. Биз бул жерден каалаган форматыбызга өткөрүп алсак болот. Мисалы үчүн A5 өткөрүп алсак болот. Эч нерсе өзгөрбөгөндөй болду, бирок чындыгында могул жерде кагаздын размерлери өзгөрдү. Бул жерде жок болгон бир размер да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бизге 210 миллиметрге 210 миллиметрлик квадраттык бир документ керек дейлик. Анда бул жакка 210 деп жазсак, мынакей могул жерде квадраттык бир документ пайда болот. Биз көбүрөөк типографиянын иштери болгондугу үчүн, типографиялык иштерди колдонгонубуз үчүн көбүрөөк миллиметр менен иштейбиз. Эгерде силер үчүн сантиметр ыңгайлуу болсо, мисалы үчүн чоң баннер жасаган үчүн миллиметр бир аз ыңгайлуу эмес болушу мүмкүн. Бул жерден сантиметрди тандап алсаңыздар болот. Мынакей сантиметр. Ошого окшош нерсе. Мен миллиметр менен иштеп неме кылам силерге. Эң жөнөкөй нерселерди жасап көрсөткөн үчүн. Андан кийин эгерде биздин барагыбыз мисалы үчүн A4 боло турган болсо, аны тикке же жаткызып алып, то есть эки түрдө тең колдонсок болот. Ошол жердин өзүнөн эле. То есть биз азыр ичиндеги графиканы эмес, барактын өзү менен иштей турган пространствобуз менен иштеп атабыз, көрүп атабыз, үйрөнүп атабыз. Бул жерде кийинки страницалар тууралуу, аларга кийинки страницаларга келгенде токтолойлук. Миллиметрлер дедик, Андан кийин буларда иштеп аткан маалда көрөбүз.
Hazır bir dört burçluk tik dört burçluk instrumentini alıp durup bu yerge bir dört burçluk çiğiminen başlayalım. En jönököy nerse dört burçluk çiğgen. Dağı bir çiğişinger mümkün, dağı bir çiğişinger mümkün. Bu bir mektepte okuvatqanda da yani kletkaç deplerin üstüne monitör tutup çiğip çıkan boluşuz gerek. Uşunda ile dört burçluk bilgenimiz hiç qanday nimesi yok. Dört burçluklar. Bu instrument turалы söylüşüyoruz. Bu strelka. Bu strelka bizden bir nerseni belgileş üçün, bir obyektni belgileş üçün, andan keyin bolsa, anın orduncıldırı üçün koldanıla turgan instrument bolup sanıladi. Biz belgiledik. Obyekti belgiledik. Boş yerge belgilesek, al belgilegenimiz taştalat. Belgiledik. Keyin başkasını belgilesek boladı. Belgilegenden keyin bu belgilengen obyektin 4 tarafının onday çekitler payda bolup kaldı. 8 çekit, anan ortasında bolsa bir x belgisi payda bolup kaldı. Sizler körünü atıp boluş gerek. Bunu bolsa içinde turgan uçurubuzda körütasınlar bizden kursorubuz, bizden strelkabız. Manda plus 4 tarafqa strelkası bolgan kursorga aylanıp kaldı, pluska aylanıp kaldı. Bunu menen biz oradan jıldırsak boldu. Jıldırsak boldu. Eğer sırtta tursa jönököyle strelka aylanıp kaldı. Jönököy strelka aylanıp kalganda başka jakka bassak bolot. Bunu bastık. Bu jerde pluska aylanıp turadi, daha bu jerde jıldırsak bolot. Bu jakta bolsa jönököy strelka. Tak. Emin biz bu yerden kalagan belgilegen nersebizdi alıp durup işlesek bolot dedik. Tak. Emin bir obyektinin korallarında belgilegenimizde kaysı nerseni belgilep turganımızды körüş üçün bunu belgiledik. Bu yerde qarasаңар premogolnik, sloy 1'deki premogolnik dep turadi. Demek biz sloy 1 degen katmardağı, sloydağı premogolnikti qarmap turadi ekemiz. Бұл da ошондой эле premogolnik. То есть biz bir sloyda bir kança premogolnik menen işlesek bolot eken. Photoshop'ta mындай nerse жок. Photoshop'ta her bir premogolniğimiz özünçe sloy bolot эле. Так, bunu gruppa сыяктуу түшүнсөк болот. Так. Эми premogolnigimiz var. Premogolnigimizden kanday свойствосы бар eкен деген көрүш үчүн мына могу жерде айтат. Заливкасы жок дейт. То есть боюлган эмес дейт. Туура боюлган эмес. То есть içi boş турат. Андан кийин могу жерде болсо абрис, bu sırtkı sızığı деп атат, кара түстө дейт. Буларды өзгөртсөк болобу? Болот албетте. Бул үчүн bir obyektini tandayбыз. Анан могу жактагы түс палитрасы турат. Көрүп атасыңарбы? Ошол түс палитрасынан bir түстү тандап туруп, мышкабыздын sol тарабындагы кнопканы бассак, бул неменин заливкасы өзгөрдү. То есть заливкасы жашыл болуп калды. Мисалы үчүн биз бул жакта жашыл түстү тандадык элек, мынакей. Көрдүңүзбү? Demek biz har kaysı obyektini tandap turup bul jaktagı bir түс tandap turup basganыбызda bul nemen boyop koyot ekенбиz. Gördüңүзбү? Evet, boyadık. Bunu oranjевыйге boyadık. Oranjевый. Bunu tandadık. Kayсынысы tandalганын эми дагы жакшыраак көрсөк болот, Ошондой эле могул немени. Бул болсо боёгу жок. Анан эми карагыла, бул жерде бул оранжевыйдын үстүнө мондай сызык турат. То есть моунун бул boyoğu bolboğundan abrissi ol jakka чейин чыгып турат. Же болбосо мынакей монда жылдырсак üstüne чыгып калат. Demek bir sloydun içinde özünчө sloylorго айландырып иштейт экен. Бул коралларга туурабы? Ошондо үйрөндүк. Так, эми могу четиндеги кара сызык турат го. Bunda bir түскө боеп коюлуп, мисалы үчүн айтайлык, кызыл дейлик, O четиндеги кара сызыкты, то есть абрис дедик, bunu өзгөртүш үчүн болсо, да ошондой эле тандайбыз объектини, мынакей бир аз жакындатып алайын. Мышканын ортодогу кнопкасын дөңгөлөгүн айландыруу менен жакындатып алыстатсак болот. Эч кандай башка кнопканы баскандын кереги жок, мынакей. Көрүп атасыңарбы? Кайерде турган болсо, ошол жакка жакындайт, ошол жактан алыстайт, мынакей. Görüyorsunuz. Tak. Bol yerden yakındatıp bbiraz körünsün деп туруп айтып.
Mo sızıktı. Chetindeki sızıktı. Kara bolup turadi-ku. Abris. Başka tüske aylandırabız desek, misal üçün kökke aylandırabız desek, dağı keldik tüske. Emi mışkanın oң tarafındaki knopkasını basabız. Mışkanın oң tarafındaki knopkasını baskanımızda mına o yerde bunun chetin kök bolup kalganını görүүgө bolot. Görüyorsunuz mu? Evet. Aябай жөнөкөй нерселер менен мынакей четин сары кылдык. Сонун аябай жөнөкөй нерселер менен муну түрүп сүрөттөрдү боесок болот, чийсек болот. Муну көрүп атасыңар. Так. Эми улантайлы. Дагы эмнелер кылса болот бул жерде? Түстөргө боёдук. Эми Mo burçlarındaki knopkalar turadi-ku. Ошолор менен мунун размерин өзгөртсөк болот. Көрүп точкага басканда, бурчундагы точкага басканыбызда пропорционалдуу чоңойтуп атат. Пропорционалдуу. Бул кандай болуп калат? Эни канчалык чоңойсо, ошончо процент бою да чоңоюп атат. Кичирейсе, ошончолук кичирейип атат. Туурабы? Пропорционалдуу размерин өзгөртүү үчүн бурчтагы кнопкалардан пайдаланат экенбиз. Мен азыр мышканын өзү менен гана иштеп атам. Эч кандай клавиатураны баскан жокмун. Эми эгерде могу үстүндөгү эки жандагы кнопкаларды койсок болсо, пропорционалдуу эмес мондай. Кысып чоюш үчүн колдонулат экен. Көрдүңөрбү? Так, бул тарапта точкалар менен жылдырганда болсо, көргөнүңүздөрдөй чоюп неме кылышыбыз мүмкүн. Ошондой эле эгерде силерде белгилүү бир размер, сөзсүз түрдө ушундай размер болуш керек болсо, анда бул фигурага, то есть бул тик бурчтук азырынча, кийин башка фигуралар менен иштейбиз. Энин же боюн, бийиктигин же узундугун өзүңүздөр сантиметр, миллиметр менен беришиңиздер мүмкүн. Мынакей бул жерден көрүнөт. Мынакей ар бир фигураны тандаганыбызда ошол фигура тууралуу узундугу жана бийиктигин көрсөк болот. Мисал үчүн бул фигурабызды дейлиге, тик бурчтукту эгерде биз азыр 131 миллиметр экен, мисал үчүн биз муну 100 миллиметр десек, карагыла, пропорционалдуу түрдө кичирейгенин көрсөк болот. Пропорционалдуу түрдө кичирейип атат. Муну пропорционалдуу түрдө эмес, бийиктигин гана кичирейтиш үчүн болсо, ал жерде кулпудан өчүрүп коебуз. Кулпу ачылгандан кийин уже биз муну мисал үчүн 50 десек, пропорционалдуу эмес түрдө өзүнчө кысылып калды. Так, ошондой эле биз дагы эмнелер кыла алабыз бул инструменттин жардамы менен? Ошондо айтып кетейин. Эгерде биз Shift кнопкасын басып туруп чоңойто турган болсок, бул чекиттерди эки жакка пропорционалдуу түрдө чоңойгонун көрсөк болот. Көрдүңөрбү? Shift'ти басып алып болгон. Shift'ти басып алып эгер бурчунан чоңойто турган болсок, мынакей төрт тарапка чоңоюп атканын көрсөк болот. Көрдүңөрбү? Ошентип туруп бир фигуранын размерин өзгөртүүгө болот. Так, андан тышкары дагы эмне кылса болот? Ошондой эле бул фигураны белгиленип турганда бош жерге бассак, азыр мынакей бул фигура белгиленип турат. Бош жерде бассак, ал белгиленген жоголуп кетти. Башка фигура белгиленди. Белгиледик фигураны оранжевыйбызды. Дагы бир жолу ушул ортосуна баса турган болсок, мынакей мондай болуп стрелкаларыбыз өзгөрүп калды. Жана квадратиктердин ордуна башкача стрелкалар келди, анан ортосуна болсо мондай тоголок болуп калды. Биз эгерде мындай учурда экенде могул бурчтагы стрелкалардан алып басып туруп кое бербей жылдыра турган болсок, анда муну биз бурулуп атканын көрсөк болот. Көрдүңөрбү? Өзүбүз каалаган даражага бурушубуз мүмкүн. Эгер көзүбүз менен эмес, белгилүү бир даражаны бергибиз келсе, мисалы үчүн айтайлык 15 даража десек, 15 даражага бурулду. Могул неме 15 градус болуп калды. Мисалы үчүн биз бул жерден 50 десек, 50 даражага же болбосо мисалы үчүн 90 десек,
90 derece'ye buruldu. Mandayla uzunundan bolup kaldı. Tak, dağım ne kılsak bulut? Bu yerde biz uşul aylanını özgörsük bulup, misal için ortada o toçkaga karata aylanıp da misal için bu toçkаны alıp durup jıldırıp ondan keyin aylandıra turgan bolsak, gördüңөр mü kanday boldu? Onu biz janagınday saat okşogan nerseler jasap atkanda koldansak bolot. Saattın jebelerini, strelkalarini koldanıp atkanda. Misal için. Manday kılıp burçuna koyuşubuz mümkün. Manday kılıp aylandırsak bolot. Şu çekittin aylanasında kandaydır bir şunday animasiya jasış gerek bolsa, oşo jarışa nimeler, obyektler dayardasak bolot. Tak, orduna keltirip koyup bunu. Andan keyin dağım ne kılsak bolot? Tak, bundan 0'a keltireylik. Biraz çoğuyuyluk. Bu ortada strelkaçalar bolsa, iki jakka jıldırganda monday parallelepiped çiğgenge jardam kılat. Gördüңүздөр mü? Uşunday nersede koldansak bolat. Bu menen bu bir-birine paralel bolup jasılap atат. Kim okşogan figuralar jasaş üçün bizge uşul obyektler jardam kılat. Tak. Başka biz egerde bir figurаны tandagan bolsak, bunu tandaoonun bir metodu şonun üstüne kelip basуу. Je bolbosa bunday kılıp alıstan belgilep alıp gelsek de bolat. Bir bölügün belgilesek al figura karmalbayt. Egerde toluk ala turgan bolsa, oşunda bu figurаны karmaşыбыз mümkün. Toluk kılıp turup eger iki figurаны tanday turgan bolsak, iki figurаны bir vaqtda da karmasak bolat. Mınaki körgönüňüzde nima жерде выделение объектов 2 деп атат. Эми bunu oşul ölçürde çoğuytuşubuz, birgelikte çoğuyuşubuz, je bolbosa aylandırışыбыз mümkün bolat. Janagı ele işlerde uşul 2, 3 başka figuralar, başka işler üçün de koldansak bolat. Tak, dağı başka neni aytıp ketiş gerek? Bu jerde bu figurаны algandan keyin kvadrat boyunça işlep atabız. Egerde kvadratты monday kılıp çiğgebis kelse, jönöküyle çiğip koyduk. Bu problem emas. Eger shift'ti basıp alıp durup çiğsek ne bolat? Gördüңөр mü? Proporsionalda ötürdü. To есть biz borbordan burçlarga karata çiğip atat. Egerde kontroldu basıp alıp durup çiğe turgan bolsak, mınaki iki tarafı birday bolgon, to есть kvadrat çiğip atat. Dik burçtan uzunu menen tuğrası birday bolgon kvadrat çiğiş üçün kontroldu basıp alıp durup çiğiz. Eger kontrol shift'ti basıp alıp çiğsek, center'den baştalgan bir kvadrat çiğengi bolat. Uşunday, bugünkü sabagыбыз ansız dele aябай sozulup ketdi. Bugün uşul jerde toktatoyluk. Andan keyin buyursa keyinki sabagыбызda dagı ulantabız. Al emi hazır bolsa bu çiğgen nerseleribizde öçürgöndü öğrene turgan bolsak, bir obyektini tanıdadık, oң tarafını basıp durup udalить degendi bassak bolat. Je bolbosa obyekti tandap durup delete degen knopkаны bassak bolat. Bir kança obyekti tandap durup dagı delete'ti bassak bolat. Salamatda bolуңуздар. Keyinki sabaklarыбызda buyursa görüşөбүз.